Assalamu алейкум достор. Барыңыздарга чоң жана жалынды салам. Бүгүн Америкада 11 апрель. Өткөн жумада түндүк штаттарда жүрсөк, бул жумада Американын эң түштүгүндө Техас менен Миссисипи штатынын ортосундагы Луизиана деген штатта жүрөбүз. Өткөндө Саус Дакотада минус 10-15 болотса, бул жакка келсек, погода плюс 25 экен. Абдан ысык, кондиционер иштетип атабыз. Өйдө жакта жүргөндө бая ысыкты үйлөтүп үшүп аттык эле, күпшүйүп кийинип. Бул жакта болсо өзүңүздөр көргөндөй футболкачан жүрөбүз. YouTube каналыбыздын ар бир катталуучусуна жакшынакай маанай бир чакан видео тартып сиздерге арнап коеюн. Азыр мен бул жактагы жаратылышты сиздерге көрсөтөм. Анан анча-мынча маалымат берем, достор. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жак болсо жай саратан экен. Чөптүн баары өскөн, жап-жашыл болуп, бактын баары жап-жашыл. Анан тетигил жерде сатыла турган чакан үйлөр бар экен. Эми үй эмес, бул склад болуш керек деп ойлойм, беседка сыяктуу. Ошондо сиздерге көрсөтөйүн анда. Анда кеттик. Биз деген азыр кичинекей бир айылдын четинде жайгашкан өзүнчө бир жери бар экен. Кичинекей магазинчик бар экен. Болгону 3 трак, а может дагы трактар келет. Ушул жерге токтодук. Достор, кандай болуп атат? Америкада жүктөр кандай болуп атат? Жүк жок эмес. Мен үйдөн чыккандан бери бул, по-моему, 4-5 грузум. Мен бул грузду Мизури деген штаттан алып $1200 алып кетип бартам. 1 сааттык жол калды. Эртең менен туруп, 6-да туруп, 7-де жеткизем. Ошондо деген бул груз $1200 600 майл айдап атам. Ар бир майл $2. Эртең бул грузду тыштап коюп, Честер, Нью-Йоркту көздөй жүк алам. Канча айдайм билбейм, приблизительно мен билем. $3000 берет атат, ал деле $2 болот керек. Азыр жүк жок эмес, жүк бар. Трактор токтобой иштеп жүрөт, бирок бизге төлөп аткан жүктүн баасы ар бир майлына $2 ашып кетти дегенде $2,5 такыр ашпай атат, достор. Мен кызыл машканы ушул жерге четке алып келип токтоттум. Мен жаныма жаңы эле бир флетбек келип токтотту. Мен да бул афро-американец экен. Мындан сурап атпаймбы? Каяктан алып келтасың, каяка бартасың деп. Бул дагы эртең менен кетем дейт. Эртең менен саат 6-ларда. Анан бул жакта дагы бир трак турат. Көрдүңүздөрбү? Асфальт эмес, жердин баары Кыргызстанда айылдын четиндеги жердей. Мына флетбек ушундай жүк аппараттыр, мунуку деле $2 экен. Достор, анда тетигил жерге барып, анча-мынча сатылып аткан чакан домиктерди көрөбүз. Абдан жылуу, мына кечке жук болуп бартат. Саат канча болуп калды? Где-то 7:30-8 болуп калды, достор. Мен бул видеодо эмне жөнүндө айткым келип атат, достор. Жакында Кудай буйруса 1 айдан азыраак убакыт калды. Көптөгөн мекендештер грин карта оюнуна катышкан. Билбейм, а может 200 000, а может 250 000ге жакын бизден дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы мекендештер ойноду болуш керек. Көптөр дагы мага жазып атышат, чалып атат, аз калды Алмаз байке, жаратканыбыз насип кылсын деп атат. Биз дагы жакшынакай кабыл тилек айтып, Кудай буйруса утасыңар көбүңөр деп айтып жатабыз. Ошон үчүн мен аз калгандыгына байланыштуу бир чакан видео тартып туруп, кыскача маалымат берейин. Эмне кылыш керек? Биринчи анда бул жакты көрүп алалы, андан кийин мен видеону улантайын, достор. Петербург келди. Ушул жакта 2 күчүк жүрөт. Ээси барбы, жокпу билбейм. Бул Америкада күчүктөрдү көрбөйсүң. Мышыктар көбүрөөк жүрүп калат. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Free delivery дейт. Бекер жеткизип беребиз дейт.
ушундай чакан үйлөрдү алышат дагы коросуна коюп коюшат. Мыякты кандай летний беседка болобу? Бул жака деле жашаса болот экен, достор. Карабайсыздарбы? Мыякка кире бериш жери бар экен. Ичи бир эле комната экен. Ар жака бир кровать коюп коюп, ичине кичинекей бир кухня кылып коюп, мына узундугун карагылачы, бир топ эле узун экен. Ушундай домиктерди Америкада көп сатышат. Билбейм бул канча болду экен. А может бир 15-20 миң доллардын тегерегинде болушу мүмкүн. Мун деген finance деп коет, мыякка кредитке да берилет. Only 150 down дейт да. Мо үйдү сатып алам десе, болгону 150 доллар задатак берип, анан муну 10-15 жылга алып алса болот экен. Бул абдан чакан экен молар. Тиякта бир абдан чоң турат. Бул трак кетип баратып, пипилдетип кетти. Бул жакта тележкаларда сатылат экен. Могу бир машина батабы, батпайт го дейм. Крытый трейлер бар экен. Жок, бир машина батпайт. Мыяка мотоцикл, ар кандай үйдүн оокаттарын эки жака ташыса болот экен. Көрдүңүздөрбү, достор? Ушунчалык чакан бизнеси бар кишиники экен. Мыякта бир трейлерди коюп коюптур. Мыяка обязательно бир машина батат. Мына парковкага сүйрөп. Ушундай парковка менен сүйрөгөндө СДЛдин кереги жок. Эгер 5-чи дөңгөлөккө тагылып калсаң да СДЛ керек. Достор, өзүңүздөр көргөндөй тетигил жерде офис турат. Бирок азыр бек болуш керек. Жаңы эле бир пикап трак чыгып кетти. Көрдүңүздөрбү? Америкада ушинтип эле тыштап кетет. Бардык нерсени ушинтип эле тыштап кетет. Эч ким сүйрөп кетпейт, эч ким мурдап кетпейт. Эчтеке тозулган короо жай жок. Бирок мыякта камералар бар болуш керек. Камера бар деп жазылып коюптур. Рентке да алса болот экен. Мени рентке ал деп жазып коюптур. Бул чакан домикти деген короңорго токтотуп коюп, жеткизип беришет. Коюп 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл колдонсо болот экен. Мына ушундай бизнес. Америкада бизнес бар. Достор, анан дагы көрдүңүздөрбү? Бул жакта өзүнчө эле тала экен. Моякта Уиска деген бир жол бар экен. Анча-мынча үйлөр бар экен. Моякта деген атайын ондай Америкада дагы кичинекей складтар арендага берилет. Үйлөрүндө место жок болсо, ушул жака келип, бир кичинекей бир складты арендага алып, анан ичине буюмдарын коюп коюшат. Кээ бирде буюмдарын албай коюп, анан аукциондон сатып, ичинен баалуу буюмдарды тапкан адамдар да көп. Негизи айыл жеринде ушундай Петерпилдтерди жакшы көрүшөт. Kenwood, Peterbilt деген трактарды жакшы көрүшөт. Айыл жактарда биз жакшы көргөн Freightliner, Volvo'лар азыраак болот да, ушундай чисто американский трактор көп болот. Мол жакта трейлер паркинг деп коюптур. Ушул жака канча бир? Кете бир 25-30 трак батат болуш керек. Амыякта болсо дөңгөлөк жасайбыз деп 24 саат дейт. Анан телефон жазып коюптур. 903-748-3255 деп. Каалаган учурда дөңгөлөк боюнча проблема болсо, чалса, ушул жака жетип келип, сервис анан жасап берет окшойт. Анда кеттик, достор. Green карта оюну жыл сайын ойнотулат. Көп мекендештер сурап калат, 2-3 жылда бир ойнотулабы деп. Көп жылдан бери, 25-30 жылдан бери Green карта оюну жыл сайын октябрдын башынан ноябрдын башына чейин ойнотулат. Көптөгөн мекендештер 2022 жылы ойношкон, заявка толтурушкан. Ошол ойноп бүткөндөн кийин бир баракча чыгарып алышкан. Ал баракчада силердин фамилияңар, туулган жылыңар, андан кийин confirmation деген номер бар. Ошол ар бир кишиде болуш керек. Аны такыр жоготпош керек. Америкага келгенге чейин сактап коюш керек. Кудай буйрса, ушул жылдын
22 жылдын 7 майынан баштап биз жыйынтыкты текшере баштайбыз достор. Бул dvprogram.state.gov деген бир гана сайттан текшериш керек. Жана заявканы толтуруп атыкпы грин карта ойногондо. Андан башка сайттарда кирбеш керек, анткени алар платный болуп калышы мүмкүн. Америка Госдепартаментинин бир гана сайты бар. Ошол сайт деген 7 майда ачылат. Анан көп мекендештер ойлошот да, ошо 7 май гана күнү текшеребиз деп. Жок, андай эмес. 7 май, 8 май, 27 май, июнь, июль, августта текшере берсе болот. Бирок колдон келсе, шанс көбүрөөк болсун десеңер, 7 майдан баштап текшере башташ керек. Текшерүү абдан жеңил, эч кимге акча бермей жок достор. 7 майда, 8-9 майда кирип, dvprogram.state.gov деген каналга, сайтка кириш керек дагы. Баягы баракчаңарды аласыңар, аяктан көп суроо сурабайт. Болгону 4 суроо сурайт. Биринчиси бул фамилияңарды жазгыла дейт. Экинчиси туулган жылыңарды жазгыла дейт. Андан кийин жанагы confirmation номериңерди киргизгиле деп айтат да. Аягында бир код берет. Анан ошол кодду киргизип койсоңор эле, анан уттуңар же уткан жоксуңар деп чыгат. Утпаганда билинет. Эч кандай данныйлар чыкпайт. Эгер Кудай буйруп, насип болуп, утуп калсаңыздар, ошол баракчанын үстүндө силердин атыңар, фамилияңар жазылат, Кыргызстан деп адресиңер жазылат. Анан ошол баракчанын ылдый жагында силердин кейс номериңер да жазылат. Анан эмне кылыш керек? Эң биринчи кадам ал жакта жазылып турат. Ойногон адамдардын баары жыйынтыкты билгенде, силер грин карта уттуңар, бирок аягына чейин сүйүнбөй туругула дейт. Эң негизги кадамдар эми башталат деп жазылып турат. DS 260 деген форма бар да. Биз заявка толтуруп атканда 12 эле суроого жооп бергенбиз. А бул DS 260 форма деген бул абдан оор форма. 100гө жакын суроолорго жооп бериш керек. Силер деген грин карта ойноп атканда силерден документ эч ким сураган жок. Болгону пластик, даже загранпаспорт сураган жок. Пластик карта менен эле аты жөнүңөрдү киргизип, данныйыңарды киргизип, сүрөттөрдү киргизип койгонсуңар. А DS 260 форманы толтурганда бүт документтер керек болот. Силердин деген загранпаспорт керек болот, туулган күн боюнча күбөлүк керек болот, аттестат керек болот, военный билет керек болот, үйлөнгөн боюнча свидетельство о браке керек болот, соттолгон жок деген справкалар керек болот. Анан электронный почта ачышыңар керек. DS 260 толтурганда Америкадан бир адрести дагы беришиңер керек болот, достор. Анан деген эң негизги маселе DS 260 форманы кээ бир фирмаларга барсаңар, ал фирмалар силерден үй бүлөдөн $2000 сурашы мүмкүн. Ошон үчүн алданбагыңыздар. Алар деген айтышы мүмкүн, силерге DS 260 форманы деген 2 айдан кийин, 3 айдан кийин, 4 айдан кийин очередь менен толтуруп беребиз деп. Бул абдан туура эмес иш да. DS 260 форманы колдон келсе, уткандан кийин 1 жума, 2 жуманын ичинде батыраак толтуруп туруп, анан Кентуккиге жибериш керек болот. Ошон үчүн мен ар дайым айтам, Аяр деген карындашым бар, Бишкекте офиси бар. Ошто дагы Монуева 46 болуш керек, мен эстеп калтырмын. Оштогу офистен дагы DS 260 толтурат, арзан толтурат. Мен бул жактан бир тыйын пайда көрбөйм, достор. Мен реклама кылып аткан себебим абдан ишенем. Анткени Америкада көптөгөн үй бүлөлөр грин карта утуп келгендердин баардыгы айтышат. Алар деген грин карта уткандардын бүт баардыгын жанагы жабык жана ачык телеграм группасына кошот. Мисалы силер утсаңар, силерге деген кейс номердин көрсөтпөй эле койгула. Просто уткан баракчаңардын үстүнө эле сүрөткө тартып, анан WhatsApp номер менен жиберсеңер, силерди деген өзүнүн жабык группасына кошуп коет. Ал жабык группага эч кимди кошпойт. Только грин карта уткан мекендештерди кошот да, ошол жактан маалыматтардын баардыгын берет да, тепкич менен. Эмне кылыш керек, эмне кылыш керек, эмне кылыш керек деп Америкага кеткенге чейин. Анан ошол жактан көптөгөн мекендештер бири-бири менен таанышат, достошот. Америкага келгенде дагы анан баягы катыш болуп жүрүшөт.
Анан ошолордун кээ бирөө эрте кетет, кээ бирөөсү кеч кетет Америкага. Анан ошо Америкага кетип жатканда Америкадагы өзүнүн баягы өзүнчө бир телеграм группа бар. Анан ошол жака кошот. Америкага келгенде жалаң грин карта утуп келгендер анан бири-бири менен байланышып, бири-бирине жардам берип, шернелеш болуп, дос болуп, ошентип маалымат алышат да. Анан ошол группадан кээ бирлер Америкага келгендер бар да. Анан тияктан грин карта утуп алгандарга адрес керек болсо, аяр карындашым өзүнүн группасы менен анан жардам берген да көп мекендештерге. Ошолордон дагы адресин алып, анан Америкага келгенде документиңердин баары ошол адреске келет дагы, анан өзүңөр алып аласыңар барып, же болбосо силерге почта менен салып ийет. Достор, анан деген Диез 260 форма абдан оор форма, бирок өзүңүздөр толтурсаңыздар болот, колдон келет. Ал үчүн кичине англис тил билиш керек, же болбосо англис тил билген бирөө менен толтурсаңар жакшы болот. Эгер толтурбай албайм десеңер, ишеничтүү кишилерге толтургула. Фирмаларга барганда жана айткандай абайлагыла. $2000 бергенден көрөк, аяр карындашыбыздын группасына толтуртам десеңиздер, например, главный заявительден уткан кишиден $100 алат, жубайынан $50, анан эки баласы болсо эки баласынан $50 алганда болгону $250. Зато зыңкыйта толтуруп гарантия болот да, кийин интервьюга кирип утуп алганга. Анда достор, анда баштайлы. Силер деген текшердиңер, уттуңар, Диез 260 форманы толтурдуңар, Кентуккиге жибердиңер. Кийин эртерээк толтурса ал деген обработкадан өтөт. Обработкадан өтүп, анан жанагы электронный поштаңарды киргизип ошол жака жазып койбодуңар беле. Ошол электронный поштага Кентуккиден, Америкадан сообщение келет. Кайра эле жанагы confirmation номериңерди колдонуп, dvprogramstate.gov-га кайра киргиле дагы, анан текшергиле дейт. Текшерсеңиздер, атайын закрепленный баракча чыгат. Ошол жакта деген чакыруу болот. Мынчанчы күнү саат мынчада үй бүлөңөр менен болгон документиңердин баарын алып интервьюга келгиле. Аяктан да определенный акча ар бир консульский сбор деп коет, ар бир кишиге төлөнөт. Главный заявительге дагы жубай болсо жубайы, жолдош болсо жолдошу, анан балдардын баарына акча төлөнөт. Анан ошол интервьюга барардын астында медкомиссия өтүш керек болот. Медкомиссия өтүш үчүн жана силер деген баракчаны көрбөдүңөрбү, интервьюга чакыруу келбедиби? Ошону силер распечатка кылып чыгарып аласыңар. Анан болгону Бишкекте 2 гана жерден медкомиссия өтөсүңөр. Ошонун телефондорун дагы биз жакында беребиз. Ошо 7 майга каратып болгондо мен аяр карындашымдын телефонун, офистерин, адрестерин, WhatsApp номерлерин баардыгын берем, анан байланышасыңар. Анан ошол врачтарга чалып айтасыңар, мен грин карта утуп алдым, үй бүлөм менен же жаңгызмын, мен медкомиссиядан өтөйүн дедим эле десеңиздер, силерге айтат. Ошол Америкадан чакыруу бербедиби силерге интервьюга? Ошол баракчаны бизге көрсөткүлө дейт. Анан WhatsApp аркылуу анан салып ийесиздерби? Ошол врачтар менен сүйлөшсөңөр, өзүлөрү айтат. Анан силерге деген керектүү справкаларды алгыла. Анан медкомиссия өткөндө дагы ар бир кишиге акча төлөнөт. Анан ошолордун баарын алып мынчанчы күнү келгиле дейт. Бул деген ошол интервьюга кирердин астында минимум дегенде 2 жума мурун медкомиссия өтүш керек. Анан баргандан кийин поликлиникадан мындай справкаларды ала келгиле деп айтат. Анан барасыңар, медкомиссиядан бир күндө өтөсүңөр. Анан деген ошол медкомиссиянын заключениясын өзлөрү посольствого салып ийет, достор. Силердин колуңарга бербейт, ал прямой посольствого кетет. Результатын силер билбейсиңер. Эң негизгиси Америкага келип аткан кишинин башка адамдарга жуктура турган оорусу жок болсо эле баардыгы жакшы болот. Анан интервьюга мынчанчы күнү келгиле дегенде жакшынакай кийинип алып, үй бүлөнү алып алып, документтердин баардыгын алып алып, анан интервьюга барыш керек болот. Аяктан 2 жерден фейс контролдон өткөрүп, ичине киргенде үй бүлөгө акчаны төлөйсүңөр, аякта доллар менен төлөсө болот, же болсо сом менен төлөсө болот. Анан квитанциясын алып аласыңар. Анан дагы экинчи окошкого барып, болгон документтин баарын тапшыргыла дейт. Тапшырып анан күтүп турсаңар, анан интервьюга чакырат.
интервьюдан эгерде силердин документиңер толук болсо эч нерседен коркпош керек. Аттестат болсо, аттестат жөнүндө кээ бир кишилер айтып калышат, мен аттестатым жок, бирок жубайымдыкы бар деп. Анан аттестаты жок киши эгер ойносоңор утпай калышыңар мүмкүн. Где-то 99% утпайсыңар деп койсо болот. Бирок жубайыңардын аттестаты болсо, жубайыңар грин карт ойносо болот. Анан кийин интервьюга силерди апарат, үй бүлөнүн бардыгын. Бирок ошо уткан гана кишинин аттестатын текшерет. Калганын балдарынын, жолдошунун, например, жолдош ойносо жубайыныкын текшербейт, жубай ойносо жолдошунун аттестатын текшербейт. Анан сиздерге интервьюдан айтышы мүмкүн, бирок айтпайт деле болуш керек. Ошол интервью бүткөндөн кийин анан силерге айтат, силер үйгө кете бергиле, загранпаспортуңар бизде калат. Анан Кудай буйрса 4-5 күндүн ичинде жанагы электронный поштаңарга сообщение жиберебиз, анан бул жака келесиңер деп. Анан сиздер деген үйгө кете бересиздер, бир күнү карап турсаңар электронный поштаны күн сайын текшерип туруш керек. Анан ошол жактан деген посольстводан сообщение келет. Силердин интервьюнун результаты чыкты, бул жака келип загранпаспортуңарды алып кеткиле деп. Кайра эле ошол күнү үй бүлө менен толук барыш керек болот. Анан баргандан кийин кайра эле 2 фейс контролдон өтүп, анан ичине күтүп отурсаңар фамилия менен чакырат да, анан ошол жактан грин карта утуп алсаңар, ар бириңердин паспортуңарды виза басып туруп берет да, анан куттуктап коет достор. Анан Америкага кетердин астында грин картага силер Кыргызстандан төлөйсүңөр. Ар бир кишиге $220 болуш керек. Анан 6 ай срок берилет. 6 айдын ичинде чыгып кетиш керек. Эгер 6 айдын ичинде чыгып кетпесеңер, грин карта күйүп кетет. Ошон үчүн көп мекендештер бул жака келгенде кыйналып калбайлы деп, главный заявитель, например, жолдошу утуп алса, жолдошу өзүнө 1-2 жума, 1 айдан кийин билет алат дагы самолетко, калган үй бүлөсүнүн бардыгына 2 ай, 3 ай, 4 айдан кийин билет алып коюп туруп, анан силер ошондо учуп келесиңерде, анан өзү жалгыз учуп келсе болот мыяктачы. Только главный заявитель учуп келип, таможнядан өтүп, мыяктан JFK'ден түшүп, анан Бруклин болсо Бруклин, Филадельфия болсо Филадельфия, Чикаго болсо Чикаго келип, жумуштап, квартира тап, машина сатып алып, доставкада иштеп, анан анча-мынча тыйын жасап коюп, анан күтүп турсаңыздар, 2-3 айдан кийин үй бүлөңүздөр келсе, барып, тозуп, анан даяр оокатка алып келип алсаңыздар болот. Бул грин карта менен келгенде абдан жакшы, американецтерден эчтеке айырмаңар жок болот. 1 айдан кийин жанагы DS 260 формага адрес киргизбедиңерби? Ошол жака документиңердин баарын келет. Именно ошол адреске келиштин кереги жок. Например, силер Чикагодан берсеңер адрести, грин карта ушул адреске келсин деп. Бирок өзүңөр Бруклинге, же болсо Синсинатиге, же болсо Филадельфияга келип тура берсеңер болот. Бирок адрес деген абдан надежный болуш керек да. Анан бул грин карта 10 жылга берилет достор. 10 жылдан кийин кайра 10 жылга узартып аласыңар, 10 жыл бүткөндөн кийин кайра 10 жылга узартып аласыңар. Анан деген 1 жылда 365 күн болсо, ошонун жарымынан кичине көбүрөөк убакытта Америкада жашашыңар керек. Андан калган убакытты болсо Бишкекке, Кыргызстанга кетип калсаңар болот. Жанагы Мексикадан кирип атышпай, Мексикадан кирип аткан мекендештерге мындай да, грин карта утуп келген мекендештердин ийгилигине силер 2 жылдан кийин жетесиңер. Же болсо баягы 2 жыл артта жүрөсүңөр да, негизичи. Жумуштардын баары бүтөт, бирок адвокат нанимать этиш керек, ага акча төлөш керек, интервьюга барыш керек, отпечаток тапшырыш керек, бул документ, тиги документ деп нерв болуп, стресс болуп. Грин карта утуп алган киши эч кандай переживаниясы жок, анан жашай берет. Кааласа 4,5-5 жылдан кийин гражданствого тапшырса болот экзамен. Каалабаса 10 жылга узартып кое берсе болот достор. Ошондой кичине чакан маалымат кылып койдум. Эгер 7-майдын астында жакшы толук бардык сонун видеолорду чыгарса болот. Анан көптөгөн мекендештер да суранып калат, Алмаз байке орусча деле видео тартып туруңузчу кеде деп. Ошондо кээ бир мекендештер бар экен да, баягы кыргызча сүйлөй албаган, же болсо жакшы түшүнбөгөн мекендештер. Ошолорго арнап анан орусчадагы видео тартканга аракет кылабыз. Анан
азыр болсо грин картаны кантип ойнойт, эмне документтер керек, кантип толтурат деген темага булантып түшүндүрүп айтып берсем болбой калат болуш керек. Эң негизгиси биз азыр 7 майды күтүшүбүз керек, текшеришибиз керек, жумуштардын баарын шака бүтүрүп, анан Америкага келгенге аракет кылыш керек. Бул жылы 2600гө жакын грин карта бөлүнгөн. 1% достор. Эгер 10 киши ойносо 1 киши утат. Эгер 200 000 киши Кыргызстандан толтурса, бир 2000 эле киши утат деген сыяктуу. Ошон үчүн где-то 400, 500 же 300 ушундай эле үй бүлө келиши мүмкүн. Грин карта багына жазган кишилерге кээ бир кишилер дүйнө боюнча 20 жылдан бери ойнойт. Менин дагы классташ дос балдарым, классташтарым, группалаштарым бар. До сих пор 20 жыл, 25 жылдан бери ойноп жүргөн тааныштар бар. Такыр утпайт. Кээ бирлер болсо биринчи жолу ойноп утуп алат. Бул тагдырга жазык коет да. Кээ бирлер даже өзлөрү дагы иши жок. Туугандары толтуруп коет, эжеси, агасы толтуруп коет. Анан сен утуп алдың дегенде анан көбү шок болуп калышат. Достор, эмне дейбиз? Жакшынакай маанай тилейбиз. Кудай буйруса 7 май келгенде көптөгөн мекендештер утушсун, насип болсун. Менин кааларым биздин YouTube каналдагы көптөн бери катышып жүргөн, сүйлөшүп, жазып жүргөн саналаштар утсун деп абдан жаратканыбыздан суранып турам. Биздин Telegram, Instagram, TikTok, YouTube каналыбыздагы мекендештер көп утса, анан жакшынакай маалыматтарды бергенге аракет кылабыз, достор. Анан жанагы диез 260-ты колдон келсе батыраак толтуруңуздар. Жанагы кейс номер деп коет да. Кейс номер деген бул очередь эле да. Очередь. Кээ бирөөнүкү эрте болуп калышы мүмкүн. Например, 2000-чи болуп калышы мүмкүн. Ал киши жарым жыл, 1 жыл диез 260-ты толтурбаса, эч кандай жанагы процесстен өтпөйт дагы, кийин интервьюга чакырылбай калышы мүмкүн. А кээ бирөөнүн кейс номери 20 000-чи, 25, 30 000-чи болсо, ал 1 жума, 2 жумада диез 260-ты толтуруп кенттикке жиберсе, обработкадан өтүп, ал кишилерди интервьюга чакырып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн убакытты кетирбей, шак автоматтан иштеген кишилер утушат. Ато мага дагы көптөгөн эжелер, абалар чалып калган. Биз Россияда иштейбиз. Кээ бирөө грин карта ойноп унутуп калыптырбыз текшергенди. Кээ бирөө деген биз шашпай эле уттук дегенден сүйүнүп диез 260-ты 1 жылдан кийин толтурганбыз, интервьюга чакырбай койду. Интервьюга чакырбай койду деген дагы мекендештер жок эмес. Ошон үчүн ушундай чакан видео болуп калды. Анда азыр эс алалы, эртең менен жүктү түштайлы дагы жаңы жүгү алып алып, Нью-Йоркту көздөй Честер деген жерге кетебиз. 5-күнү эң жакшы жүк чыгат. Бул длинный дистанция деп коет. Мен ар дайым айтып жүрөм, каймак. Кээ бир мекендештер понедельник күнү чыгат, 5-күнү үйүнө кетип калышат. Анан жанагы узун дистанцияга кете турган 4000дик, 5000дик груздарды албай калышат. Кудай буйруса ошо 3000дик грузду Честерге эртең жеткизсек, 5-күнү а может дагы бир 3000, 4000ге дальний дистанцияга жүк алып кетебиз. Ошентип аракет кылып иштеш керек болуп атат. Мен дагы шашпай элем, азыр үйгө барыш керек деп. Анысы эле мен үйгө кирем, азыр кетип баратканда бир жарым күн үйдө болот болсум керек. Анан 1 жума, 2 жума, 1 ай болсо да иштеш керек болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, анча-мынча кризис болуп атат, бирок үмүт менен жашайбыз, баардыгы жакшы болуп кетет. Россиядагы, Европадагы, Кыргызстандагы, Турциядагы, Южный Кореядагы мекендештердин баардыгына, Америкадагы көптөгөн жигиттерге, карындаштарга чоң жалындуу салам. Американын территориясы чоң, ылдый жакта плюс 25, үстү жакта минус 10-15. Ошон үчүн эгерде Америкага келгенде ысыкты жакшы көрсөңөр, ылдый түштүк жактагы штаттарга кеткиле. Флоридага дагы келсеңер болот. Эгер муздакты жакшы көрөм десеңер, Чикагога келгиле, достор. Эң негиз алганда эстеп койгула, Америкада 40-чы жол бар. 40-чы жол, анан деген 70-чи жол бар. Ошо 40 менен
70 жолдун ортосундагы штаттар эң сонун штаттар. Кышында жылуу, жайкысын салкын. Например, Теннесси, Кентукки, Миссури, анан Филадельфиядагы ошол жака жакындап кетет, анан Синсиннатидагы ошол жакта. Достор, ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук. Биз анда уктайлы, уйку келип атат. Моякта күзгүнү монусу да түшүп калыптыр. Кантип түшүп калганын билбейм. Анда эс алалы. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта болуңуздар.